Прививка вакцина салдыруу кандай? Эгер аны албасак, балдарыбыз ооруп башкага жуктурса биз күнөөлүү болобузбу? Ушуну ким айтты сага? Албасаң балдарың ооруп башкага жуктурат дегенде. Бизге туристтер келбейт, алар оорудан сактанбайт деп. Биз дагы четке чыксак кабыл албайт, булар прививка албайт деп. Эгер прививка зыян болсо эмнеге чыгарат дейт. Болуп тур прививка талаш болуп атат экен, бирок арак ачык эле зыян берем эмнеге чыгарып атышат? Чыгарса эле пайдалуу деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Прививка ден соолукка зыяндуу. Бул боюнча ачык эле айтат доктурлардын бардыгы. Алматалык доктурлар, астаналык доктурлар, бул европалыктардын баары эле айтат. Кыйын билгендердин бардыгы алдырбайт балдарына. Анан бирок мен айта албайм ушуну. Мен айтсам сен доктор эмессиң, анан чындап доктор эмесмин. Анан экинчиден урматтуу бир тууганым, айта турган болсоң, бирөөнүн баласы башка бирнеге өлүп калса, сенин сөзүң угуп албай өлүп калды деп келип курулай доомат кылып, эми соттор эми бүттүм 3 жыл мынакей. Анан дагы соттолсоң, дагы сабак токтоп калат. Ошон үчүн интернетке кирсең, прививка жөнүндө толтура сөз бар. Ол толтура сөз бар жердечи. Сага жетишти ошолчу. Анан биздин Кыргызстан Кудайга шүгүр өлкө, бизде милдеттүү эмес бул деген. Бизде ыктыярдуу. Айрыкча 4 айлык болгондо сайылган жана 4 түкөлдөн адамдардын балдары суу дорогу болуп ооруп, жанагыдай өлүп калгандар дагы бар. Эми ушунда факт болуп турат, урматтуу бир тууганым. Бир досубуз ошентип ооруп, анан Кореяга апарса айттыр, силердин жана прививкаңар ушуга себеп деп айтыптыр. 4 айдагы 4 дарыны кошуп сайганчы. Ошон үчүн бул боюнча мен ак-көк деп айта албайм. Анткени биздин ошо сайып аткан врачтар өздөрү деле биле албайт, алар иштен айда берет. Экинчи бир маселе, дүйнөлүк чоң бизнестер бар. Курал бизнес, азыр согуш чыгып аткан, эмнеге согуш чыгып атат? Саудия менен Йемен бири-бирине ок атат. Йемен бомба атса, Саудия шат тосуп алып да өзүнө кайра ыгыта берет. Экөө тең ошол дең океандын нар жагында бир өлкөдөн курал алат. Бул да алат да эсепте. Анан $1 триллион коротуп, харам токтоп калды, мисалы үчүн курулбай. Ошентип эмне кылып атышат? Адамдар курал бизнес. Курал өтүш үчүн эмне кылыш керек? Адамдар согуш ачыш керек. Мен кой кайтарам курал менен, согуш болот да куралга. Ошол сыяктуу наркотика деген бизнес бар. Ошол сыяктуу прививка дагы бизнес. Муну дүйнөлүк бизнес дагы, муну жанагыда мамлекеттер сатып алат акчага, анан сага бекер берет. Нан бер десең бербейт, бирок прививканы сага бекер берет. Нан берчи, бир жеп алайын, бөлкө десең бербеши мүмкүн. Бирок прививка сага бекер сайып берет. Эми айта берсең сөзгө, анткени биринчи айтып чыккан бул мисирлик аалым болгон, үй жарылып өлгөн бул. Анан экинчи англиялык бир аалым болгон, бул дагы өлтүрүлгөн. Анткени чоң бизнес дүйнөлүк. Курал жарак сыяктуу эле, сойку бизнес сыяктуу эле, наркотика бизнес сыяктуу эле, урматтуу бир тууганым. Бирок мен айта албайм сага муну, интернетти карасаң толтура. Мен эми ушу интернет сөздү айтып койдум.